Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 42 84, +795 750 49 84, +767 108 40 84. Клиника Medical Amir. Кыргыз-Кытай чек-арасынан Эркештам өткөрүү пункты аркылуу каттаган жүк ташуучулар 3 күнгө чейин кезек күтүп жатканын айтып, Спутник Кыргызстан агенттигине кайрылышты. Айдоочулардын бири Чыныбек Эгежанов Кыргызстандын бажы терминалдары жакшы иштебей, узун кезек жаралып жатканын билдирди. Эгежановдун айтымында Кыргызстан ашып кетсе күнүнө 150 унааны өткөрөт, ал эми Кытай тарап 8 саатта эле 300дөй машинаны чыгарууда. Мындан улам кезек 18 чакырымга чейин созулуп кетүүдө. Мекеменин маалымат кызматы Эркештам өткөрүү пунктунда бажы кызматкерлери күнү-түнү 2 смен менен иштеп жатканын билдирди. Тараза иштебейт, иренген иштебей калат. А кече 2 күн алдын сейф пакетке пакет жок деп айдоочуларды кармап отурду. Ошол башка мамлекеттердегидей эле бат-бат өткөрүп турса, биздин мүдөбүз, биздин талабыбыз ошол да. Ушу өтө кеч иштеп атат. Башка жерлерде мындай эч кандай мынтип 3 күн 4 күн кезек күткөн жер жок. А Кыргызстан неге анчалык кылып атат түшүнбөйбүз. Эгерде мындай кызматкерлер жетишпесе, 2-нчи сменаны иштесе болот, 3-нчү сменаны иштесе болот. Мынчалык адамды страдать этпей. Өткөндө таможня начальниги өзү айткан, 1 саатка калбай бар жок машина жүгү менен өтүп кетет. 24 саат иштейт деп. 24 сааттын 8 саатты азыр 8 эмес 10 саат иштеп атат. Балдардын алды келип мына токтогондо 3 күн болуп атат. Өздөрү менен алып жүргөн азык түлүгү түгөгөн. Мына ушул машинени Кытай бир эле күндө өткөрүп койгон. Биздикилер мына 3 күндөн бери ушуну өткөрө албай турат да. Улак тартыш учурунда жаранды тепсеп кеткен видео Казакстанда тартылганы маалым болду. Сот тармактын колдонуучулары Көкбөрү учурунда жаранды тепселеп кеткен видео менен бөлүшүп жатышат. Сереп медиа маалымат агенттигине Көкбөрү Федерациясынан видеонун Казакстанда тартылганын билдиришти. Булак Сереп кежи. Ысык көлдө бейтаптын сөөгү даракай 2 ай асылып турган. Иш козголду. Ысык көлдөгү Ак суу психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде 6 февралда дайынсыз жоголгон бейтаптын сөөгү 2 айдан кийин табылды. Бул тууралуу кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору кабарлады. Бейтаптын сөөгү мекеменин аймагындагы арчада асылып турган жеринен табылган. Алдын ала маалымат боюнча ал даракта 2 айдан ашык асылып турган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, учурда экспертизанын жыйынтыгы күтүлүүдө. Булак Спутник кежи. Мээрим Жуманазаровага гүл бербей коюшканбы? Министрликтин жообу. Кече 13 апрелде Азия чемпионатына катышкан кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын мүчөлөрү Бишкек шаарына кайтып келген. Аларды Манас аэропортунан бийлик өкүлдөрү, жакындары жана күйөрмандары тосуп алышкан. Спорт департаменти тараткан сүрөттөрдө Мээрим Жуманазарованын гана гүлсүз турганына карата коомчулук тарабынан бир топ суроолор жаады. Сереп медиа маалымат агенттиги Маданият министрлигине байланышканда төмөндөгү Инстаграмдагы баракчага жарыяланган стористи жооп катары жөнөттү. Булак Сереп кежи. Кыргызстандык Тайырбек Жумашбек уулу эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Ал 61 кг салмакка чейинки категорияда беттешти. Жумашбек уулу чейрек финалда япониялык каршылашын 4-1, жарым финалда ирандык спортчуну 11-2 эсеби менен жеңген. Ал эми финалда кытайлык атлетти 4-2 менен утуп, алтын медаль тагынды. Азия чемпионаты Астанада өтүп жатат. Булак Спутник кежи.
жакшы тосуп алышты. Кыргызстандык Азамат Сабырбеков менен 8 жаштагы кызы Привет Андрей берүүсүнө тартылып келишти. Каракол шаарынын тургуну Азамат Сабырбеков менен анын 8 жаштагы кызы Алтынай Орусиядагы Андрей Малаховдун Привет Андрей берүүсүнө катышып келишти. Бул тууралуу Серип медиа маалымат агенттиги менен байланышканыбызда маалым болду. Кызым 5 жашынан бери ырдайт. Мен гитара чертип, ал кичине ырдап калчу. 1985-жылы жарык көргөн Белая дверь ырын ырдап жатканда досум видеого тарткан. Аны YouTube'га 1 жылдай мурун киргизип койгонбуз. 2022-жылдын ноябрь айында берүүнүн редактору чалып чакырды. Ошол видеону көрүшүптүр. Ал эми берүү 1980-жылдагы ырларга байланыштуу экен. Биз ал учурда бара албай калганбыз. Бирок барууну аябай каалаганбыз. Болбой калдыгы деп калдык. Кийин кайра чалып чакырышты. Макул болдук. Барган келген билетин, ал жактагы жаткан жер төлөнүп берилет деди. Келгенибизге 4-5 күн эле болду. Жакшы тосуп алышты. Тартылдык. Мурдагы гитара менен эле ырдалган эле. Ага аранжировка жасатты. Берүүнүн качан чыгарын чалып айтып коебуз дешти, деди ал. Ал учурда Бишкек шаарында балдарга музыкалык билим берүү менен алектенип жатканын айтты. Ошондой эле Андрей Малаховго белек катары сувенир алып барышкан. Кыз өзү тарткан сүрөттү белек кылган. Булак Сереп кежи. Баткен шаарындагы көчөдө асфальт чөгүп кетип, ыңгайсыздык жаратууда. Баткен шаарынын Султан Мурат Миңбашы көчөсүндө асфальт чөгүп, унаалардын жүрүшүндө ыңгайсыздык жаратууда. Бул тууралуу шаар тургундары билдиришти. Шаар тургуну Рызбан Абдураим кызынын айтымында, бул жолдо облустук оорукана жайгашкандыктан жүргүнчү да унаа да көп. Жолдун чөгүп кеткени унаа тыгын, кооптуулукта жаратат. Султан Мурат Миңбашы көчөсүндө борбордук поликлиника, бир топ соода түйүндөрү, дарыканалар бар. Андыктан унаа тыгыны буга чейин эле болуп келген. Жол тар, тротуар ушул оорукананын жанына келгенде жок болуп кеткен. Жаш балалуулар үчүн аябай эле кооптуу. 2 унаа батпайт. Ал аз келгенсип, азыр жол чөгүп кетиптир. Коляска менен өтө албайсың. Унаалар да араң өтүп жатат. Тиешелүү тармак карап койсо, деди ал. Ал эми медиа бул жолдордун чөгүп жатканын мурдагы саркынды суу түтүктөрүн алып өткөн курулушчулардын шалакылыгы деп түшүндүрүштү. Анткени буга чейин бир катар көчөлөрдөн саркынды суу түтүктөрү өткөрүлгөн. Андан соң мынтип жагандан кийин жолдордун чөгүп жатканы көбөйдү. Мындай абал бир эле Султан Мурат Миңбашы көчөсүндө эмес, Нургазиев, Салихов көчөлөрүндө да кездешет. Андыктан шаар бийлиги саркынды суу түтүктөрүндө иш алып барган куруучу компания келтирген кемчиликтер үчүн бузулуп кеткен жолдорду оңдоого акча төлөп берерин билдирди. Булак Турмуш кежи. Аюу компаниясынын Сокулук айылындагы жана Токмок шаарындагы кампаларына тинтүү жүргүзүлүп, мыйзамсыз жүгүртүүдөгү 260 тоннадан ашык этил спирти, бухгалтердик документтер, акциздик маркалары жок 12 000 бөтөлкөдөгү спирт кошулган ичимдиктер табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда үстүздөгү жылдын жаз айларында Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлерине Токмок шаарынын аймагындагы өндүрүш ишканаларынын биринде белгисиз адамдар спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз түрдө өндүрүүнү уюштургандыгы тууралуу ыкчам маалымат түшкөн. Анын алкагында спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүүгө мүмкүн болгон даректер аныкталган. Бир нече даректерде анын ичинде Сокулук айылында жана Токмок шаарында тинтүү жүргүзүлдү. Натыйжада даяр продукциялар жайгаштырылган кампалардан мыйзамсыз жүгүртүүдөгү 260 тоннадан ашык этил спирти, аюу компаниясынын бухгалтердик документтери, акциздик маркалары жок 12 000 бөтөлкөдөгү спирт кошулган ичимдиктер табылган. Фактылар аныкталгандан кийин бардык кампалар жабылып, кайтарууга алынды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле жалпы жонунан 118 дарек боюнча тинтүү жүргөнү белгиленди. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында комплекстүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп, бул фактыга тиешеси бар башка адамдар такталууда. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров аюу компаниясынын спирт жана арак чыгарган заводу мамлекетке өтүп жатканын айткан. Ал аюуну 2,5 жылдан бери эркелеттик, укпады деп белгилеген. Бишкекте айдоочу башка айдоочуга бычак шилтеп кол салды. Окуя март айынын орто ченинде Бишкек ТЭЦтин аймагында болгон. Бирок видеосу эми гана тарап жатат.
Андагы маалыматка караганда Мерседес үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу машинасынан чыгып башка айдоочуга бычак шилтеп кол салган. 20 жаштагы бала мойнун колу менен тосуп калганга жетишкен. Натыйжада колу жабыркап, ооруканадан тиктирген. Кармалган киши тергөөчүгө өз жоругун ага шайтан кирип кеткенин айтып түшүндүргөн. Жабыркаган тарап кол салган киши тергөө абагына киргизилбестен үйүнө кое берилгенин айтты. Ал эми Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын жоготуп алганын бычак текшерүүгө 5 апрелде гана жөнөтүлгөн. Экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгы ден соолукка жеңил зыян келтирилгенин көрсөткөн. 36 жаштагы киши кармалып, кийин Свердлов райондук соту аны 2 айга үй камагына алуу чечимин чыгарган. Милиция маалыматты бурмалап, коомчулукту адаштырган адамдарга чара көрүлөрүн эскертти. Коротулган миллиондор. Токмокто жылуулук трассасына мыйзамсыз кошулган бир катар үйлөр аныкталды. Токмок жылуулук муниципалдык ишканасынын борбордук жылуулук трассасына үйлөрдү мыйзамсыз кошуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бир катар үйлөр Токмок шаарындагы Токмок жылуулук муниципалдык ишканасынын борбордук жылуулук трассасына мыйзамсыз кошулганы аныкталып, келтирилген зыян 25 миллион сомдон ашык сумманы түзгөн. Мындан сырткары жеке үйлөрдү борбордук жылуулук трассасына мыйзамсыз кошуунун жагдайларын аныктоо боюнча текшерүүнүн жүрүшүндө 55 миллион сомдон ашык суммадагы жаратылыш газын ашыкча чыгымдоо жана республикалык бюджеттен 49 миллион сомдон ашык бөлүнгөн каражаттарды сарамжалсыз пайдалануу боюнча башка мыйзам бузуулар аныкталды. Белгилей кетсек, 2020 жылдын 1 январынан 2023 жылдын 1 мартына чейинки аралыкта күйүүчү майды негизсиз эсептен чыгаруудан жана Токмок шаарындагы жылуулук энергиясы менен камсыздоого алынган каражаттарды мыйзамсыз пайдалануудан келтирилген зыян 130 миллион сомдон ашык сумманы түзөт. Булак суу беркежи. Бишкектеги эски аэропорттун аймагына эс алуу аянтчасы курулат. Бишкек шаарында Айтматов Кийин көчөсү менен Ажибек Батыр көчөсүнүн кесилишинде эс алуу аянтчасы курулат. Маалыматты медиадан кабарлап, эскиздери менен бөлүштү. Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесинин долбооруна ылайык аянтка асфальт жана брусчатка төшөлүп, кичинекей фонтан, түнкү жарык, отургучтар жана балдар аянтчасы орнотулуп, бир нече дарактын түрү отургузулат. Эс алуу аянтчада чоңдордун жана балдардын ыңгайлуу эс алуусу үчүн керектүү нерселер баары болот. Булак суу беркежи.